Балдарыбыз жашыгында бул жер жөн эле жол болчу. Бу жерде эч кандай оюн, качеля-пачелялар жок. Биз ошо Жалал Абадка апарып келчү элек. Где-то бир 100 километр, может, андан да ашык болобу. Ошол жака апарып ойнотуп келчү элек. Мурун балдар тоо ташта эле ойноп жүрө беришкен. Азыр ата-энелер деле өздөрү күбө болуп айтып беришет. Балдарын суу жака ойноп түшүп кетишчү эле. Аларды издеп барышчу эле балдар ата-энелери. Бардыгы болуп төмөнкү багыттар боюнча жалпы суммасы 200 000 АКШ долларына жакын 13 жахан гранттар ишке ашырылган. Социалдык экономикалык өнүгүү, билим берүү жана илимий долбоорлор, айлана чөйрөнү коргоо, маалымат жана маалымдуулукту жогорулатуу, кырсык коркунучун азайтуу жана климаттын өзгөрүшүнө адаптациялоо. Долбоордун негизги жетишкендиктери 3000ден ашык адамдын ден соолугун чыңдоо, 7000ден ашык жаштарды спорттук жашоого тартуу үчүн шарттарды түзүү, 1000ден ашык калк үчүн инфраструктуралык шарттарды түзүү жана келечек муундун азык-түлүк коопсуздугун жогорулатуу, 500ден ашык адамдын жумушка орношуу мүмкүнчүлүктөрүн жана көндүмдөрүн өнүктүрүү, жергиликтүү жамааттардагы кооптуу аймактарды жашылдандыруу, 3 гектардан ашык, 150ден ашык балага санитардык гигиеналык шарттарды түзүү. Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасы Европа биримдигинин каржылык колдоосу менен уран калдыктарын сактоочу жайлардын, мурдагы уран объектилеринин коомчулуктун социалдык, экономикалык жана экологиялык аспектилерине тийгизген терс таасирин азайтуунун үстүндө иштеп жатат. The second one takes place in the uranium legacy sites of the three same countries, Kyrgyzstan, Uzbekistan and Tajikistan, and aims at supporting the local authorities to plan and implement development interventions for the benefit of the affected population in relation to the remediation works in the uranium legacy sites. The partnerships we have established with UNDP in this framework is successful and works particularly well on at least 3 different levels. 1-2 жыл мурун спортзалда суук болчу. Ичинде тренировка кылып атканда 2-3 кабат шым кийип, тренировка анча болбочу. Эртерээк үйгө барчу суук болчу ичинде. Долбоордун негизинде проонго долбоор жазып, автономный отопление курдук. 10 эсе арзан болот экен, айына 30 000ден. Бизге ыңгайлуу жана өтө жакшы. Проон бизге долбоордун негизинде печка, чугунный батарейка, турбалар жана керектүү шаймандардын камсыздап беришти. Проонун жардамы менен проект жазып, борбордук стадиондун айланасындагы жүгүрүү жайын реконструкция кылууга долбоор менен проект өткөн. 15 000 доллардын жардамы менен биз асфальт бастык. Азыркы убакта борбордук стадиондун узундугу 400 метр, туурасы 5 метр. Партнерство ПРООН и ЕС является ключевым фактором в развитии трансграничного сотрудничества, обмена знаниями и повышения устойчивости к изменению климата в странах Центральной Азии. При поддержке Европейского Союза мы оказываем содействие национальным партнерам в управлении климатическими рисками и создании систем раннего предупреждения на местном уровне. Эта инициатива соответствует призыву Генерального секретаря ООН к созданию систем раннего предупреждения для всех, обеспечивая более высокую готовность и устойчивость сообществ перед лицом климатических вызовов. ПРООН поддерживает правительство Кыргызстана в достижении устойчивого развития, в том числе через снижение риска бедствий и разработку действенных мер по адаптации к изменению климата. Бул объекттер уран калдыктарына байланышкан көйгөйлөрдү чечүү боюнча Евро биримдик каржылаган демилгенин бир бөлүгү. Ошондой эле бул программа Борбор Азия үчүн туруктуу келечекке жетишүүгө багытталган Евро биримдик каржылаган демилгелердин бири гана. Аймактагы уран калдыктары менен байланышкан узак мөөнөттүү экологиялык жана ден соолук тобокелдиктерин азайтуу боюнча тынымсыз аракеттер. Ошондой эле жергиликтүү жамааттардын туруктуу социалдык экономикалык өнүгүүсүн колдоо бул максаттарга жетүү үчүн эл аралык кызматташтыктын жана каржылоонун маанилүүлүгүн баса белгилейт.